Урматтуу көрүүчүлөр, биз талапта да айта кеткенбиз, сунушта дагы ушундай айырма бар. Демек, сунуштун көлөмүнүн өсүшү жана жалпы сунуштун өсүшү деген же азайышы сыяктуу эки фактордон эки айырманы көрсөтмөкчүмүн мен силерге. Демек, сунуштун көлөмүнүн өсүүсү бул биринчи графа көрсөтөт. Ал эми жалпы сунуштун өсүүсүн же азаюусун экинчи графабыз көрсөтөт. Демек, сунуштун көлөмүнүн өскөндө же азайганда бир гана баа таасир этет экен. Баа менен сунуштун айырмасы болгондо биз сунуш сызыгынын үстүндө гана жылабыз. Мисалы үчүн 5 сом болсо товар 10 киши сатып алат экен. Башкача айтканда 10 киши сатат. Бул жерде биз талап эмес, сунушту айтып атабыз. 10 киши 10 бизнесмен сатат. Эгер товарыбыз кымбаттаса 10 сомго 20 киши рынокко көбөйөт экен. Сатуучулардын саны көбөйөт. Эмнеге? Себеби кымбат болду. Көп элдин баары пайда тапкысы келет. Ошон үчүн сатуучулардын саны көбөйөт экен. Демек, бул жерде бир гана баанын негизинде сатуучулардын саны же болбосо өндүрүлгөн товардын саны көбөйдү. Баа кымбат болгон үчүн көбөйдү. Ал эми баа арзандап кетсе, бул төмөндөйт. Демек, баанын себебине төмөндөгөндө биз Б чекитинен А чекитине кайра кайтабыз. Баа кайталап айтайын, баа негиз болгондо биз бул сунуш сызыгы оңго же солго жылбайт, бир гана сунуш сызыгынын үстүндө гана ойноолор болот экен. Ал эми экинчи графабызда өзүңөр көрүп тургандай, сунуш оңго жылганда көбөйөт, S2 болуп, мисалы үчүн биринчи S1 эле көбөйгөндө оңго жылат, азайганда аркага солго жылат экен. Солго жылат, эмнеге? Азаят. Бул жака азаят, бул жака көбөйөт экен. Бул жерде болсо бир гана баа эмес, баадан сырткаркы факторлор таасир эткенде жалпы сунуш азаят же жалпы сунуш көбөйөт экен. Бул жердеги факторлор баага таасир этсе, бул жердеги факторлор баа сунушка таасир кылат экен. Бул жердеги факторлор терсине баага таасирин тийгизет экен. Же азайып, же көбөйүп. Аны түшүндүрө кетсек, кайсыл убакытта сунуш, жалпы сунуш жылат? Башкача айтканда, сунуш сызыгыбыз оңго же солго жылат экен. Төмөндөгү 6 фактордун болгон учурда сунуш сызыгыбыз оңго же солго жылат экен. Биринчиси, урматтуу көрүүчүлөр, бул ресурстардын баасы. Ресурстардын баасы деген эмне дейбиз? Бул өндүрүү үчүн керек болгон нерселер. Бир бизнести баштоо үчүн бизге эмне керек? Негизинен экономисттер буну айта кетет. Мага капитал керек. Бул ресурс. Мага жумушчу керек. Мага табигый ресурстар керек. Деп коелу. Мисалы үчүн капитал деген эмне? Капитал деген бул акча, каражат. Бизнести баштоо үчүн мага капитал керек, акча керек. Ал акча өзүмдө жок болсо мен эмне кылам? Банкка барып кредит алышым мүмкүн. Ал учурда кредит эгерде кымбат болсо, ресурстун баасы кымбат болот. Демек, мен бизнести жасай албайт экенмин, же азайып кетет капитал. Жумушчу дагы менин чыгымым. Жумушчу үчүн дагы мен айлык беришим керек. Эгер жумушчулардын айлыгы дагы көтөрүлүп кетсе, көп болсо, менин чыгымым дагы көбөйөт. Демек, өндүрүлгөн товарым дагы азайып кетет экен. Табигый ресурстар дедик. Табигый ресурстар бир товарды өндүрүү үчүн, ал үчүн кээ бир ресурстар керек. Мисалы үчүн сиз балмуздак чыгарам десеңиз, балмуздак үчүн кум шекер керек, сүт керек, сыяктуу суу керек, жана сыяктуу ун сыяктуу нерселер. Эгер алардын баасы да кымбат болуп кетсе, сиздин өндүрүмүңүз, сунушуңуз азаят экен. Эгерде арзан болсо, терсинен, капитал арзан болсо, жумушчулардын айлыгы арзан болсо, же табигый ресурс арзан болсо, сиз көбүрөөк чыгарасыз. Ошондо сунуш эмне болот экен? Жылат экен, көбөйөт экен. Ошондуктан, мисалы үчүн, көбүнчө инвесторлор бир өлкөгө инвестиция жасап, бизнес жасоодон мурун алар бир ошол рынокто анализ кылышат. Анализинде көбүнчө жумушчу күчтүн
эгерде мен айлык арзан болсо, ошол жумушчу күч арзан болгон жерге инвестициялар көбүрөөк болот экен. Ал мисал катары Кытайда айта кетсек болот. Кытайда эл көп болгон үчүн жумушчу күчү дагы арзан. Жумушчу күчү арзан болгон жерге өндүрүш көбүрөөк барат, инвестиция көбүрөөк болот. Ал жерге барып, ал ресурстар арзан болгон үчүн көбүрөөк өндүрүм болот. Көбүрөөк өндүрүм болгондо көбүрөөк сатып пайда табышат десек болот экен. Экинчиси технология. Технологияны колдонгондо өндүрүм өсөт. Эгерде технологияны колдонбосоңуз, өндүрүм азайышы мүмкүн. Бул технология дегенде кандай түшүндүрсөк болот? Мисал үчүн заманбап технология. Сиз бир автоунаа чыгарам десеңиз, жумушчу күчтү колдонгондун ордуна роботторду колдонсоңуз болот. Роботтор чарчабайт, чарчоо эмне экенин билбейт. Алар түнү күнү иштеген үчүн сиздин өндүрүмүңүз көбөйөт экен. Технологияны колдонбосоңуз бул азайып кетиши мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир системаны жасап атканда бир технологияны, жаңы бир технологияны колдонсоңуз, сиздин сатууңуз дагы эмне болот экен? Өсөт же азаят экен. Мисалы үчүн азыркы убакыттарда күнүмдүк турмушта элдин баары чөнтөк телефонун колдонушат. Бул жерде чөнтөк телефонунда колдонулган кээ бир мисалы үчүн программаларды өзүңүзгө жүктөп, ошол технологиянын негизинде товарларыңызды сатсаңыз болот. Бул сыяктуу көп компаниялардан көрүп атабыз. Алар ушул технологияларды, жаңы чөнтөк телефонунда колдонулган технологияларды пайдалануу менен алар товарларын көбөйтүп атат же азайтып атат. Ошон үчүн эгерде сиз өзүңүздүн өндүрүшүңүздө жаңы технологияларды, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонсоңуз, бул сиздин өндүрүшүңүзгө позитивдүү таасирин тийгизет экен. Үчүнчүсү башка товарлардын баасы. Башка товарлардын баасы деп кеттик. Мисалы үчүн сиз бул жыл картошка өндүрсөңүз, картошка саттыңыз, бирок картошканын элдин баары картошка чыгарды, баасы төмөндөп кетти. Баасы төмөндөп кеткенде сиз бирок көрдүңүз кант кызылчасы баасы кымбатыраак экен. Келерки жыл сиз картошканын ордуна кант кызылчасын чыгарасыз деген бир чечим чыгарсак болот. Себеби көп болгондо, товар көп өндүрүлүп кеткенде баасы түшүп кетет. Баасы түшкөндө сиздин кирешеңиз дагы азайып кетет. Азайып кеткенде сиз үчүн пайдалуу эмес. Ошондуктан сиз картошка өндүрүүнү токтотуп, башка товар өндүрүүнү каалайсыз. Башка товар өндүрүүнү каалайсыз. Же болбосо бир бизнеске кириштиңиз. Ал бизнеске киришкенден кийин сиздин карадыңыз башка жердеги мүмкүнчүлүгүңүз дагы көбүрөөк экен. Ал бизнесте жакшы ишти алып бара албадыңыз, банкрот болдуңуз. Ал ишти жаап, башка бизнеске өтөсүз. Ошондо сиздин башка бизнеске өткөндө, башка бизнестин, ошо экинчи бизнестин альтернативдүү өндүрүмү көбөйөт. Ал эми сиздики рыноктон чыгып кеткениңиз үчүн бул эмне болот экен? Азаят экен. Сатуучулардын саны дагы өтө маанилүү. Эгерде сатуучулардын саны рынокто көп болсо, өндүрүш көп болот, аз болсо, аз болот. Бул ошондой эле. Келечек кайгысы талапты дагы айтып кеткен элек. Бул жерде сунушта дагы бар. Кандай десек, мисалы үчүн азыртадан алманы мен сатып алайын, жазында кымбаттаганда сатам деген үмүт менен азыртадан алсаңыз болот. Же болбосо бир товарды сиз азыр сатпай, келечекте кымбаттаганда сатам деп күттүрөсүз. Же болбосо нефт кымбаттайт, нефт кымбаттаганда мен сатам деп ойлонушуңуз мүмкүн. Же болбосо азыр мен доллар запас кылып коеюн, кийин кымбаттаганда кайра сатам деген үмүтүңүз болушу мүмкүн. Ошол убакытта эгерде сиз билип туруп келечекте сатам, азыр сатпайм дегениңизде сунуш азаят. Эгерде жок, келечекте арзандап кетет, азыр сатып берейин десеңиз, сунуш эмне болот экен? Көбөйөт экен. Ошол келечек кайгысы дагы өндүрүштү оң же терс таасир тийгизет экен. Эң негизгиси бул мамлекет менен өндүрүш бизнестин байланышы эки түрдүү болот экен. Бул салыктар жана субсидия аркылуу. Эгерде мамлекет салыкты көп көтөрүп жүрсө бизнесмендерден бул салыкты, тигил салыкты төлөйсүн деп салыктын сандарын көтөрүп жүрсө, бул албетте өндүрүүчүлөр үчүн терс таасирин тийгизет. Себеби салык деген бул
ошол эле өндүрүү үчүн бир чыгымды түшүндүрөт. Эгер чыгымы көбөйүп кетсе, алардын кирешеси дагы азайып кетет. Киреши азайганда алардын өндүрүшү эмне болот экен? Азаят экен. Салыктар канчалык жеңил болсо, бизнесмендер көтөрө ала турган болсо, албетте сунуш эмне болот экен? Көбөйөт экен. Экинчиси бул субсидиялардан айтып кеттик. Субсидия деген бул мамлекеттин бизнеске берген жардамдары. Мисалы үчүн жеңил пайыздык кредиттер бериши мүмкүн бизнеске, же болбосо башка мисалы үчүн салыктан азайтышы мүмкүн, салыктан бошотушу мүмкүн. Ушундай жардамдарды мамлекет бизнеске бергенде сөзсүз түрдө эмне болот экен? Сунуш көбөйөт экен. Сунуш көбөйөт. Себеби субсидия деген бул мамлекеттин бизнеске көрсөткөн жардамын түшүндүрөт. Ошондуктан субсидиялар көп болсо, сунуш албетте көбөйөт экен. Эгерде аз болуп, салыктар көп болсо, сунушубуз азаят экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бул 6 негизги фактор дедик сунуштун оңго жана солго жылган. Албетте бир гана булар эмес, башка кандайдыр бир окуя, экономикада болгон окуя сунушту сөзсүз түрдө таасир тийгизет. Булар негиздери, бирок мындан сырткаркы факторлор дагы бар албетте. Мисалы үчүн айта кетели, аба ырайы. Аба ырайы сунушка таасирин кандай тийгизиши мүмкүн? Тийгизиши мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Мисалы үчүн жазында, жаз келгенде көрүктөр гүлдөдү, бирок ошол эле убакытта кар жаап берди. Эмне болду? Үшүк алып кетти өрүктөрдү, же өзүбүздүн бир өндүрүп аткан жемишибизди. Өрүктү үшүк алып кеткенде бул эмне дегенди түшүндүрөт. Демек, ошол убакыт, ошол жылы өрүктүн өндүрүмү аз болот дегенди түшүндүрөт. Эгер өрүктүн өндүрүмү аз болсо, анын баасы кымбаттайт дегенди түшүндүрөт. Себеби өрүктүн аба ырайы начар болуп кеткенине байланыштуу эмне болду? Өрүктүн өндүрүмү азайып кетти. Азайып кеткенде биздин баабыз көтөрүлөт. Өндүрүлгөн товардын саны дагы экен азайып кетти. Демек, бир гана булар факторлор эмес, ар түрдүү факторлор болушу мүмкүн. Анын аркасын карашыбыз керек, анын аркасын изилдешибиз керек. Бирок негизинен ушул факторлор сунуштун азайышына же көбөйүшүнө таасирин тийгизет. Кыскача сунуштун көлөмүнүн өсүшүнө жана жалпы сунуштун өсүшүндөгү айырма ушул. Кайра кайталап кетейин. Биринчисинде негизинен баанын өсүшү же азайышына карап сунуштун жылуусу, бул Адан Бга гана жылабыз. Ал эми экинчи графабызда баадан сырткаркы факторлор болгондо сунуштун оңго же солго азайышын же көбөйүшүн көрүп жатабыз. Кыскача ушул менен сабагыбыз бул жерде бүтөт. Кийинки темаларда жолугушканча.